Одной из самых острых проблем, как мне кажется, которая сильно тормозит развитие нашей страны, это как раз неравенство между девочками и мальчиками. Кыргызда бир менталитет сөзүбүз бар да, кыргызга 40 миллион тийүү деген. Биз аны туура эмес түшүнүп алып эле, аны кылба, муну кылба, барба, сага болбойт, сен кызсың го, отур, сага жарашпайт деп көп эле кыя беребиз. Ал дагы адам экенин, ал дагы инсан экенин, ал дагы өзүнүн потенциалын жогорулатканга, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланганга учуру бар экенин унутпай калабыз. Menga жоқ сен жасала деген жери жоқ. Аналар мени поддерживала. Майли жасай бер, сен жаман иш кылбай жатасың, сен атаңдын алдында жүрөсүң. Сен ошол ишти кылышың керек. Чык кыла бер деп туруп, атам дагы чакырып, атама мен жардам берип жүргөн. Бүгүнкү күн менен кыздарды, баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Биринчи эле ушул жол салына баштаганымда жолду эмнеге салынасың, бул арабтардыкы, таштап сал, сен эгер жол салсаң коомго аралаша албай каласың же бир кесип нерсе боло албайсың деген ушундай мага көп сөздөр айтылган, суроолор берилген, бирок мен ал нерселерди эч качан уккан жокмун. Менин жол салынып өзүмдүн кесибиме, өзүмдүн жашоомо эч кандай тест таасирин тийгизбейт. Негизи эркиндик бар бизде, эркиндик бар. Просто кыздардын көпчүлүгү эркиндик бар экендигин дагы унутуп коюп атат да.